Салам достор, бұл америкалық қиял жолоса падамам долбоор эмес, бұл жаңы чыгарылыш. Өзүңүздөр байкаганда Инстаграмда мен IT жөнүндө, трак жөнүндө видеолорду тартып аттым, киргизип аттым. Анан сен эмне жумуш кыласың деген суроолор болду. Эми биз өзүбүз кылган бизнестер жөнүндө көргөзөлү дедик. Ал бизнестердин бирөөсү флиппинг. Флиппинг деген эмне? Флиппинг бул үйлөрдү алып, ремонт кылып, кайра сатуу. Келиңиздер, бир объекттердин бирөөсү менен таанышып көрөлү. 540 алынган. Кухнябыз ушул жерде болчу. Ковролин төшөлөт. Ковролин. Сегиз бойдон алып келиш үчүн эле 3 спальный болду. Бул жерде 2 кладовка бар болчу. Канча кетти ремонтко полный? $20, $30 алсак, булар $90 келген ар бир. Могул жакта парилка болот. Башка үйлөрдө, башка жерлерде азыр мындай колдонбой калыш, возгорание болуш керек. Чөкүп боло ошондон полностью гаражга да жүрүп кеткен. Полный турушу канча болот? Бул объект Арлингтон Хайтста жайгашкан. Муну биздин партнер менен, шерик менен кошо иштетебиз. Ал көбүнчөсүн ошо ремонт жагын эмне үчүн алыш керек, кайсыл ремонт кылыш керек бригада менен полный даярдаганды ал кылат. Азыр ал ичинде, үйдүн ичинде андан дагы толук маалыматты эмне үчүн бул үйдү алдык, канчага алдык, канча ремонт кылдык, эмнелерин кылып атабыз и канчага сатылат деген буйрса ошол нерсенин баарын көргөзгөнгө аракет кылабыз. Биз менен болуңуздар, келиңиздер. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш келсиңдер. Жакшы келдик. Баары сон. Келдик аягында. Бул жак баяга караганда өзгөрүп калыптыр, Өзгөрүп кетти. Эмнелер акыркы көргөндөн бери эмнелер өзгөрдү? Силер көргөндөн бери, силер жаңы эле алганда көргөнсүңөр да. Баардык нерсени переделка кылып чыктык. Бул жер киребериш, эгер ушул жерден баштай турган болсок, могу жерде L-shape дуал бар болчу, алды. Полду полный переделка кылдык. Лайттар полный переделка болду. Бул санузелыбыз жок болчу. Бул пустой эмес белем, ага? Ооба, бул жер флаш болчу да, дуал болчу. Ошо киргенде, кирип туруп колдорду жууганга, конокторго ыңгайлуу болуш. Аябай ыңгайлуу болду да бул жагычы. Еще санузел эле болуп, сон болду. Санузел ушул жер болду. Андан кийин бул жер дагы полностью переделка болду. Бул гранит таштар коюлду. Азыр бир аз гана жумуштарыбыз калды, бүтө турган. Аз нерселер бар, келелек материалдарын заказ кылганбыз, бирок келелек да. Тетиги, көл, островдор жакшыраак көрүнүп калганбы, эми? Терезе алмашты да, бир аз кичинек терезелер бар болчу. Терезе алмаштыбы? Ооба, алып салганбыз да. Майда терезелер болчу. 4 терезелер майда кичинекей. Жок, сонун болуп калыптыр. Эми могул мында өлө богатый маяка коноктор менен маяка отурганда сонун болот да мякчы. Конокторду күндүз эле чакырыш керек окшойт. Мен жактан алган киши. Болушунча күндүзүбү, Жакшы, сонун. Ошолор өзгөрдү. Андан кийин бул жактан Эми комнаталарды көргөзөлү биздин көрүүчүлөргө. Ар бир комнатага кире турган болсок, могу жак бөлүнгөндө лейаут эч нерсе өзгөргөн жок. Бияк мастер bedroom. Мастер bedroomга келгенде, моундай кичинекей терезелерден 4-өө болчу да бул жерде. Буну алдык дагы, приняли решение, слайдинг кылабыз и бу жерде балкон болот, отдельный bedroom. Сыртына чыга элекпиз, ошончун тиги гатерлер алмаш элек, жыл элек. Могу жер балкон болсо, өзүнчө балкон болгондо бир чети. Ооба, бул отдельный ошо спальнянык отдельный болгондо да. Прямой доступ болот жака. Сыртка вообще эч нерсеге тийелекпиз да. Могу жер балкон болгондо баары өзгөрөт. Кофени алып бул жака чыкканга американский мечта болот экен бул жагы. Бир жерде мастер санузел полностью переделанный. Эгер
Бул жер душевая болчу мурун. Азыркы абалы ушул. Бул жерде дагы перегородкасы бар, стеклянный перегородка келет, 45-инч. Башкасы полный ушу переделанный азырына бүткөн абалы да. Бардыгы бүткөн абалда турат ушу. Вообще сонун болуп калыптыр. Энен таза болуп баягы. Стеклянный полкасы бар, эшиги бар, келелек да ушул. Бүтө элек. Анча-мынча. Сонун болуптур. А так азыр ушул абалда да. Кийинки комната детский болуп жасалган. Бул эми эгер кыз киши болсо, боештун кереги жок экен, а? Просто мебель алыш керек болот. Чамыл жагы сонун болуптур. Жанагы айтып аткан санузелдин бир бөлүгү ушул жак болчу да. Бул жерде дуал жок эле. Ал жак сырты жабык болчу. Биз бу жерде бөлдүк дагы, жака half санузел чыгардык да. Бул жакты полностью переделанный. Ошондо мояк чоңду эшигин тиягынан кылып, сонун болуп калыптыр, сонун. Бөлүп койдук да, просто биякта отдельно, тиякта отдельно. Болор амашабы? Бул боюйбуз бул. Мен атайын калтырып салдым, бирок эми азыр глейз кылабыз го, краскаларына турган өзүнүн краскасы бар. Өзүнүн краскасы бар. Бирок бул эме экен, качественный экен, э? Жок, атай албай койду. Башында ушундай чечим чыгарганбыз да, чугунный экен деп баарындай жакшы көргөндөн азыркы сапаты бир аз начарыраак болуп атпайбы? Ошого алмаштырбай эле койсокпу деп чечим чыгарганбыз да бул жердечи. Сонун. Андан кийин бул жердеги комнатабыз дагы аябай эле кенен. Бул жерде 2 кладовка бар болчу. 2 кладовканын бирөөсүн анан буга деле отдельный санузелин өзүнүкүн кылабыз деп чечтик дагы. 1 кладовка, 1 санузел менен болуп. Могул жакта санузел жок болчу да, э? Жок. Бул жаңы кошулду. Бул жак жаңы. Бул негизи сонун комната болуп калды го, мастер бедрумда эле. Мастер бедрумда эле. Негизи эмелерде мастер бедрумда эле өзүнүн душу болбосо, мындай комнаталарда болбойт да. Ошондо канча душ болуп кетти? Азыр жалпылай эгер ала турган болсок 4 спальня, анан 4,5 санузел. 4 спальня, 4,5 санузел. Вообще сонун. 4 спальня, 4,5 санузел. Негизи санузел көп болгону. Азыркы үйлөрдүкү душ көбүрөөк болуп атат, э? Ооба. Тигил жакта 3. Бул жерде тигил жакта 1, 2, 3 спальный болду. Бул жак стена общий. Бир общий. Могу жерде кухнябыз ушул жерде болчу. Жака которгонун чечим чыгарганбыз. Бери азыр өзүнүн парилкасы менен целый санузел тоже. Парилка. Бүтө элек. Бул жакта айткандай бул кухня болчу, полный алмашты. Мунун баары жаңы. Могул жакта парилка болот. Онда жабылып туруп, парилка болот. 3 киши батып эметсе, ошол парилкадан чыгып, муздак суу. Бул жерде толук бүтө элек. Могу 4-чү спальнябыз, чакан спальня койгонбуз өзүнүн кладовкасы менен. Эми бул жер офис катары колдоно турган анча. Бул жактан өзүнүн входу болот, өзүнүн чыгып келе турган эшиги. Сыртка. Бул жанагы кухнянын эшиги болчу экен да, мурунку. Ооба, сыртка чыкса болот болчу да. Дайынан чыкканда эшикке чыгат бул. Талга. Негизи удобный. Ооба. Mailbox да ошол тушта турат, ошол жерден болгон. Офиске жакшы болуп катары колдонсо болот да. Анан ушул жердеги кухняны полностью перекинули на эту сторону. Бул family room болуп колдонуп жүргөн мурун. Бунун өзүнүн эшиги болот, өзүнүн отдельный болот, эми баягы Кыргызда биздикилер баары тамакты үйдөн көп жасап жегенге ошого ушундай чечим чыгарганбыз, отдельный кухня болот депчи. Жок, кухня ушул жакта болгону аябай сонун чечим болуптур. Анткени кенен биринчиден. Экинчиден сразу эле аркага декке пешого чыгып кеткенге. Декке да ушул жактан да мондай болгону. Аябай сонун.
Ошо. Булар да келет да, э? Ооба, бунун эшиктери келелик, заказ бергенбиз. Көп нерселери под заказ болуп кетти да, стокто көп нерселер жок болгондуктан заказ кылдык отдельный ушундай кастом кылыпчы. Да. Жакшы. Арканы көргөзөлү. Ооба. Бул жак полностью алынат, бардыгы переделка болот бул жакта. Тиги мастер бедрумдан чыкканда өзүнүн балкону болсо, бул жер полностью алынат. Размер ошойдон эле калатпы? Размер бираз кеңейтебиз. Бираз кеңейтиш керек го, э? Бираз кеңейтебиз. Могул жерден дагы бир тепкич түшүрөбүз. Гараждан келгенде ушул жерден прямой кире турган дагы продукты майда чүйдөмөн көтөрүп. Олардын баары жаңы салынат, э? Алынат, полностью алынат. Что убактыбыз жетпей калды да. Ооба, бар. Акырындык менен. Жакшы. Карагылычы, аркада сонун чоң көл. Ironman'га даярдангандар. Эртең менен чыгып туруп эле ушактан түшсө болчу да, э? Биздин коноктор дагы келип калыптыр. Жакшы. Ол жактан эме кошуналардыкы бар экен, э? Өзүнүн катамарандары, э? Ооба. Эмеге уруксат барбы бул жактан, жанагы скутерге, жетскиге? Бензиновый эле болбосо, любой двигатель салып жүрөрсө болот. Бензиновый болбош керек ба? Возгорание болбош керек да. Дизелде болбойт, э? Ооба, неме, электрический или аккумулятор там. Электрический болсо любой боло берет, э? Боло берет. Жакшы. Маяктарда жасалабы? Маяктын жерлерде. Бул толук ландшафтный дизайн болот, просто убактыбыз жетпей калды да бул нерселергечи. Да, жакшы, жакшы. Баары жасалат. Вообще азыркы туруш эле сонун болуп калыптыр мунуку уже. Ремонтко эмнелер жасалды, эмнелер дагы жасалат. Бул жасалат. Канча кетти ремонтко полный? Бул эми толук азыр бүтө элек болгонуна байланыштуу толук маалыматты азыр айта албайм, мынча кетти деп. Да. Бирок эми өзүңүз көрүп тургандай бул аябай эле сапаттуу материалдарды колдонгон аракеттендик. Анан Америкада эми көп басым жасаганыбыз бул ушу ички отделкасы болуп атат азыр. Эми сыртына вообще телекпиз да. Ошого кафелдерге аябай көп басым жасадык. Ошолорду бир аз күттүк. Анан пол, өзү негизи пол дорогой болду бизге. Бул үйдүн полу полный алмашты. Ооба, бардыгы алмашты. Азыр байкасаңыз кымбат болду деген себеби бул керамогранит менен прихожкада керамогранит болобу, санузелдеги керамогранит болобу, экөөнүн стыктары транзишн түшөм деп коет, жанагындай переходу жок да, бул жерлер тегиз бойдон келген да. Ушуну ушундай тегиз бойдон алып келиш үчүн эле могул жерге өтө калың наливной пол стяжка менен толуктап келип анан кийин эгер байкасаңыз башка үйлөргө караганда басканда эч кандай звук бербейт да. Кыйч куйчу жок эч жердечи. Ошого ушуларга көбүрөөк басым жасадык. Анан санузелдер биздеги эми стиль биздин Кыргызстандагыга окшош болду. 45 градус кыркылып, анан кийин шлифовка болуп туруп, анан кийин бири-бирине төпкөлө турган кылдык да бардык нерсесинчи. Санузелдин баары кафель болуптур, э? Бардыгы. Анан бул жердин дагы бизге бир аз сыноо болгону Америкада бардык эле нерселер, мисалы, стоктон ала турган болсоңуз, эшиктерди. Эндүүлүгү бирдей чыгат да бардыгыныкычы. Биз кафелди дуалдарга дагы берип салганга, биздин дуалдар бир аз калың болуп калды дагы. Эшиктерди дагы заказ кылышка туура келди да. Стандарттуу эшиктер келгенде жетпей калып атты да, эндүүлүгүчү. Ошонун негизинде анан кийин эшиктерди дагы заказ кылып коюп, почти 2 ай күттүк, 2 айдан ашык күттүк. Эшиктер полный под заказ келген. Ручкалардын ар бири өзү заказ болуп келген да, ОФРден текшерип көрсөңөр деле болот. Булар жөнөкөй ручка, мисалы, күндө алган магазиндерибизде $20, $30 алсак, булар $90 келген ар бири. Бул башкача душа эметилген. Аракет кылдык, аракет кылдык. Билиндим бул сразу. Мисалы, бул таштардын өзү эле, таштардын өзү ар бири эле бир
$800, $900 келди, ошондон 6 штук алганбыз да. Где-то $6000, $5000 тегерек болду ушул эле. Синак эле. Бул материалдын алынышы эле, ал коюлганы отдельно работа. Ошо? Общий мулы эми 540 алынган. Жакшы райондо. Полный турушу канча болот мулыйдык болсо? Биздин өзүбүздүн after repair value деген, ARV дегенибиз 700гө такайбыз дегенбиз. 540 алсак 700дөрдүн тегерегине баарын бүтүрөбүз. Кыда калган нерселерин. Ошондо 160 миң расход кылабыз дегенбиз да, бардык нерсесин эске алганда. Анан эгер азыр деле ушул деңгээлинде деле, мисалы подвалга телекпиз, сыртка чыга элекпиз. Азыр деле сатсак болот, бирок бардыгын толуктасак ошо 700 тегерегине барат. Ошондо 160 миң доллар тегерегинде расход кылган болобуз бардык ремонтко. Ошондой эле болот. Чыкса, ошо буйрса 820 тегерегинде сатылат. Сатылат. Жакшы. Сон, жакшы. Бирок бул үйгө канча убакыт кетти? Мартта алынды. 6 айдын тегереги. 6 ай болду. Жакшы. Сон. Астында көргөзөлү? Көрсөтүп койсок болот. Астында буйрса жасалат. Мындайынан подвалга түшөбүз. Пока подвал бүтө элек. Подвалга аще телекпиз иштерине. Бирок мен негизи бул үйдү текшергени келгенде, алганы келгенде ушул нерселерин байкап жактырып алгам. Негизи эле башка үйлөргө салыштырмалуу. Аябай эле мындай сөөгү таза дейт го бизде кыргызда. Ошонусу жагып анан алганбыз да бул үйдү. Могу балкалардын чоңдугу, мисалы башка үйлөрдө, башка жерлерде азыр мындай колдонбой калышты да, көбүнчө эле мондай жука колдонушат. Бул жерде почему-то именно мына швейлерди койгондон кийин могу тарап полностью ушундай балкалар менен курулган экен да, негизи башында. Алынганда өзү удачный алынып калды бул үй. Азыр жалпы аянты, эгер подвалды кошуп айта турган болсок, бир 4400 сквер фиттей бар да. 4400. 400 квадрат, 440 квадратын 400дөн өйдөрөк, 400 квадрат метр. Бүтө элек, ошон үчүн вообще эч нерсесине тейлик. Бул жактын астын кандай кылабыз? Палас болобу? Бул жерде ковролин төшөлөт. Ковролин? Полностью переделка болот, үстү дуалдары полный краска болот, освещение башынан кирет. Могу жерде TV зона болот, отдельный прожектор менен кое турган система кылабыз деп атабыз. И берде бир теннисный стол обязательно и бильярдный столик да болот. Бильярдный. Андан башка дагы беговая дорожка кое турган, груша кое турган орундар. Кыскасы полный энтертеймент эс алуучу жай болот да. Тигил жакта комнаталар болот да. Ал жерде өзүнүн хоз нерселерди кое турган storage да, additional storage'тер бар да. Кладовка сыяктуу. Керек болот. Могу жер алынат. Бул жердин мурун кухня катары колдонушкан экен. Бирок буну берге чейин тегиздеп алып келебиз. Берде целый өзүнүн санузел бар. Биз уже бул жакта душ да бар экен, э? Целый санузел. Бул жерде полностью переделка болот. Бирок азыр уже установка кылып коебуз. Буну убактылуу колдонуп атабыз да. Неме, лаундри катарычы. Жакшы. Ошо. Биякта технический комната бул жакта. Furnace, water heater бардыгы ушул жерде турат мына жакта. Арестон бүт бар ушул жакта. Ошондой. Бул жактан кайра чыксак, гаражга выход бар. Эки гараж, эки машина бата турган гараж, анан дагы отдельный местасы менен дополнительный. Машина гараж. Гараждын ол жакта да место болгону сонун экен, э? Бул ошо кошумча болуп калды да. Да, негизи эки машина киргенде батпай калат го. Ол жакта да өзүнчө болгону аябай сонун. Гаражга биз азыр үйдүн түбүнө кирип кетип атпайбызбы, бияктан спуск болуп атпайбы? Ошону дагы предусмотрели. Теплый пол кылып койгон бул жерден.
Анан мен включательный үстүгө да чыгарып койдум. Основной. Мо теплый пол жаңы коюлду. Главный входтон жок, бул бар эле. Бар болчу? Жөн эле үстүдөн эле включать этсеңиз, могу жерден полный модулар ысыйт. Кар болсо, муз болсо, полный могу жакта күрөштүн кереги жок да. Вообще сон. Теплый пол ошондон полностью гаражга да кирип кеткен. Ошондо кар жааганда күрөштүн кереги жок, өзү эрий берет, еще муз да болбойт, тоңбойт. Тоңбойт. Жакшы. Ошол жагы жакшы ойлонуп тур, Ооба. Сон. Теплый пол мяка да кетсе, вообще сон. Ушундай. Подвал такыр теэлекпиз, вообще бир дагы жумуш болду элек, бирде. Да. Буюрса эми башталып. Булар качан бүтүп калат? Таймлайн кандай Жылдын азыр? аягына деп атабыз. Жылдын аягына чейин полный мындай бардыгы бүтүп даяр болуп калат. Жылдын аягында. Бул үйдү Башына чейин. өзүбүздүкүлөр эле алат окшойт. Жакшы Анткени жери, аябай ыңгайлуу болуп турбу. жакшы жери, биз билген Таск, Istanbul Market бизге 2 майл да. Арлингтонда кыргыз комьюнити центр дагы бул жакка. Кыргыз комьюнити центр жакын. Эң жакшы жери мунун мектептери жакшы болуп турат. Арлингтондун мектептери аябай жакшы да. Вообще сон. Ошол достор, айткандай эле бул бизнес жөнүндө да көргөзүп турабыз. Флиппинг жөнүндө эгер суроолоруңар бар болсо, комментарий калтырыңыздар же мага деле жазсаңыздар болот. Суроолорго жооп беребиз. Кандай кылыш керек, эмне кылыш керек. Анан мындан кийин эми IT анан трак жөнүндө эле айтпай, флиппинг жөнүндө да көрөп контент чыгат буюрса, кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.